Ozdan to'xtagan jerini nemeyi so'yib qo'yibsiz? Başladık anda. Bismillah, bir saat aşırı vaktimiz var iken. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. بسندنا متصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين أمين. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال باب أي الإسلام أفضل. Bugünkü sabahımızda inşallah Allah Tebaraka ve Teala bizge mümkünçülük bere turgan bolsa жаңы бап жөнүндө сүйлөйбүз. Ал бапта айюл ислами афдалу, кайсыл ислам жакшыраак деген суроо менен имам Бухари рахматуллахи алейхи бул бапты баштады. Сабагыбыздан баштардын мурда айтып коебуз, суроолор болсо кагаз жүзүндө жазып берем деген болсо кагаз жүзүндө жазып бере берсин, болбосо бул жака WhatsAppка жөнөтсө дагы иншалла сабактан кийин суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз иншалла. İmam Bukhari rahmatullahi aleyhi ayyul islami afdal. İslamdın жақшысы жаманы болобу? İslamdın кайсысы жақсы десе, ayyi. Бул жерде İslam ээсинин кылган амалдарынын кайсысы жақшы деген мааниде. Bir мусулман адамдын же болсо İslamда bir амалдын кайсынысы жақшы? Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул суроого әр bir жерде, әр bir амалда әр кандай жооп берген. Кээ-биркиге башкачараак жооп берген, бул жерде башкача жооп берди. Алымдар эмне себептен бир эле суроого Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка жооп берди деген суроо болсо, Пайгамбарыбыз әр bir суроо аткан адамдын эмне максатта суроо берип атканын билишкен, максатын билишкен. Ошон үчүн әр bir адамдын абалына жараша жооп берилген экен. Ошого да айтылат да, фатва bir нерсеге берилиши мүмкүн, ал ошол адамга гана, ошол фатва башка бирөөгө жүрбөй калышы да мүмкүн. Себеби фатва берип аткан адам bir адамдын абалына карап туруп жооп берди, башка адам келгенде башкачараак жооп берилиши мүмкүн. Ошого бул дамылла bir сөздү эки жолу эки башка жооп берип койду деген маселе болбосун. Адамдын абалына карап эки башка. Мисалы үчүн дагы bir Пайгамбарыбыздын хадисинде кандай исламда кайсыл амал жакшы десе, итамут таам. Жакшыраак исламдагы жакшы амал бирөөгө тамак берүү деди. Ошол мезгилде адамдарда эмне кыйынчылык болуп аткан мезгилде. Эми ушинтип имам Бухари рахматуллахи алейхи суроо менен баштады. Суроо менен баштап, анан 11-ci hadisти төмөндөгүндөй баштады. Qala haddathana Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. Ötkünkü sabagızda sabak hadistinne bir başkaçarak türünde. Bul hadistin bizge rivayet kılganda 5 adam bizge bul hadisti rivayet kılgan adattagıdayla uşul adamlar boyunca kıskaça malumat berip andan keyinki özümüzün negizgi sabagızga ötöbüz. Bul hadisti bizge 5 adam rivayet kıldı. 5 adam degende Arap dilinde el-Humasi, bul sanad el-Humasi. Şunday abaldar bolat, muhaddisinlerde şunday bir salt var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge kançalık adamlar az bolgon sayın ortadagı oşol bağlangan. Aytat, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet kılam, menim menen Peygamber'in ortasında 3 el adam var deydi.
Kээ биркилер айтат, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис риваят кылам, мени менен пайгамбардын ортосунда экили адам бар дейт. Бул жерде имам Бухари рахматуллаху алейхи менен пайгамбарыбыздын ортосунда 5 адам бар экен. Суласият имам Бухари деген дагы атайын китеп жазылган. Имам Бухари рахматуллаху алейхи менен пайгамбарыбыздын арасында 3 ел адам бар. Аны Ханафи Мулла Али Кари деген Ханафи мазхабтагы адам ошол китепке шарх жазган. Пайгамбарыбыз имам Бухаридин эң аз сүйлөгөн, риваят кылган хадиси бул 3. Ал эми имам Маликтики, Ахмад имам Маликтики, Абу Ханифалардыкы азыраак 2 же 1, 3 ушундай. 2. Вухдат. 1 эле адам ортодо. Табиин, андан эле сахаба. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан 5 адамдын аты аталыныптыр, хадисти риваят кылган. Биринчиси Саид ибн Яхья ибн Саид ал-Кураши. Бул имам Бухари рахматуллаху алейхинин устазы. Бунун толук аты Саид ибн Яхья ибн Саид ибн Абан Умави. Шамдык болот. Баласынын аты Усман экен, Абу Усман ал-Багдади. Кийин Багдадка барып жашап калыптыр, багдадтык болуп калды. Алымдарда ошол кайсыл жерге жашап кеткендигин айтып кеткенибиздин себеби бул чоң рол ойнойт хадис илиминде. Кайсыл жерге барган, кайсыл жердин илимин алды, кайсыл жердин хадисин алды дегенге ошондо дайым Багдади, ал-Куфи, ал-Макки деп айтканыбыз, демек Маккада жашаптыр, Куфада жашаптыр. Бул киши эмне? Шамда да жашаптыр, анан Багдадта да жашаптыр. Ошондо андан кийин дагы бир риваяттар келет, дагы башка жакка көчкөн. Кайсы бир адам бир жерде жашаган болсо, ага 4 жыл жашаган болсо, ошол жерге дикмин деп айтканга акысы бар. Азыр мисалы бизде Оштон, Баткенден, Жалал-Абадтан канча адамдар келип Бишкекке чүйгө орундап калышты да. Алар да азырга чейин Баткендик деп, Оштук деп бөлө берет, жок. Негизи биз Кыргызстандыкпыз, баардыгыбыз мусулманбыз. Кыргызстан баардыгыбыздын жерибиз. Бардыгыбыз Кыргызстан менен сыймыктанышыбыз керек. Эгер 4 жыл чүйдө жашаган болсо, чүйлүк десе болот. Шариаттын өкүмү менен, Бул киши Багдадта да жашап калыптыр, даражасы сикатун. 3-чү даражадагы алым болуп, алымда руббама ахта дейт. Бирок бул алым чоң алым болсо дагы анча-мынча ката кетишкен, хадис риваят кылганда. Бирок аны башка алымдар түздөп, катасын оңдоп келишкен. Аманат үчүн бир аз ката кеткен деп айтылат. Ал эми Бухари, Муслимде келген хадистерде такталган хадистер. Башка хадистерде бир аз анча-мынча ката кетсе, башка хадистерге салыштырып эмне кылабыз? Оңдойбуз. Бул киши 10-чу табакадан, 10-чу тепкичтеги болот. Ал эмне? Кибар ме атба табиин. Табииндердин чоңдорунан. 255-чи хижратта бул дүйнөдө өткөн. 249-жылы бул дүйнөдө өткөн. Зулкаада айынын жарымында 249-жылы бул дүйнөдө өткөн дейт. Бул кишиден имам Бухари, имам Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, анан Насаи хадистерин риваят кылган. Бир гана Ибн Мажа бул кишиден хадис риваят кылган эмес. Ошондо Кутубу Ситта 6 китептин 5-оосу риваят кылган. Демек этиматка кылына турган чоң алым. Али ибн Мадини деген бир чоң алым болгон, имам Бухаридин устазы. Ошол кишинин айткан сөзү бар. Кээ бир жамааттарды билебиз, атасы дагы, баласы дагы алымдардан. Мин жамаату минал аулад асбату индана. Атасы дагы алым, баласы дагы алым, алымдар көп бизде дейт. Ошолордун ичинен атасына караганда баласы алым болгондордон бирөөсү ушу Саид ибн Яхья дейт. Анын атасы Саид ибн Абандан илимдүүрөөк болгон дейт. Адамдар ушинтип бул кишини эмне кылат? Эскеришет. Андан кийинки алымыбыз бизе хадисти риваят кылган
Haddesena abi. Emi Said ibn Yahya maga atam aytıp berdi deydi. Hadis iliminde uşunday ereje var, majhul degen. Bir adamdın hadistin çıncırtasında kim ekeni belgisi olsa al hadis ne olur? Daif bulat. Haddeseni abi dedi. Atasının atın, anın atasının, kimnin balası kim ekenini aytmadı. Eğer de başka muhaddislerinin jalp erejesine qaratsanız bu hadis ne olsa gerek? Alsız bolup kaç gerek. Biroq kaçan gana bunu atası kim ekendigi bilingenden keyin al bizdeki janağı belgisizlik çok bolat. Anı ne sebepten abi de aytıp koydu bu yerde Said ibn Yahya men ataman dedi. Atası da alim, elden bardığı bilgen. Al kim? Said ibn Aban degen. Oşon üçün İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin ilimdүүлüğün qarasanız Said ibn Yahya'nın aytıp atqanda atasının toluk atını aytıp ketdi. Haddesena Said ibn Yahya ibn Sa'id el-Qurashi depçi. Emese özünün atını aytıp koysa otu Said ibn Yahya dep koysala bolmak. Biroq çoğu atasının da atını aytkandığı sebebi ondan keyin haddesena abi dep Said men ataman dep rivayet kılganda adamlar düşünbey kalbasın atası kim ekeni dep. İmam Bukhari'din ötö zirektiginen. Emumun atası kim dese Yahya bin Sa'id bin Aban ibn Sa'id ibn As Umavi Qurayshi. Qurayshi urusundan bolotken balasının atı Ayyub ken. Bu nemeden baş Sa'id'den başka Ayyub degende balası var ken şonun menen kunya yaptı. Abu Ayyubul Kufi. Kufalı eken bu kişi. Keyin anan Bagdadga dagı barıp yaşap kalgan eken. Sadukun yughribu min kibaru tabaatı tis'am. Sadukun degen siqalıktın en tömönkü 5. darajası saduk deydi. Siqatun hafizun anan siqa dep mitip gelgende 5. darajada. Mınca ayтканда siqa alımdardın sözdörü etibarga alına turgan alımdardın 5. orundagı alım en tömönürak. Biroq siqa sözdörü kabul alınat. Bul kişi 9. tepkişte al ne? Atba' tabi'in. Tabi'inlerden kiçinesinden. Bul kişi 194. yıl bu dünyadan ötkön 80 yaşında. Bul kişiden bütünдөй Kütüb-i Sitte 6 kitap hadis rivayet kılgan. Bukhari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, İbn Majah, dağını An-Nasai. Bul kişiden bütünдөй adamlar hadis rivayet kılgan. Andan keyinki 3. adamımız kim eken? Tak. An Abi Burda. قال حدثنا أبي قال حدثنا Abu Burda ibn Abdullah ibn Abi Burda. Andan keyinki adamdın atı Abu Burda ibn Abdullah ibn Abi Burda degen kişiken. Atı okumuş eken, atasının atı menen özünün atı da okşaş eken. Abu Burda, Burda'nın atası dedi. Bunun atı kim dese, bunun atı Barid ibn Abdullah ibn Abi Burda eken. Atı Barid eken. Eş'ari Abu Musa el-Ash'ari'nin çövrelerinden bolup. Abu Musa el-Ash'ari degen çoğun tabi'in sahaba var, onun çövrelerinden bolup. Kunyası Abu Burda ken. Burda degenden atası ken. Sikatun söz etibarga alıngan sika alım 6. tabakadan bulumuna mulhaq bis-sughra min tabi'in. Tabi'inlerge jawuşkan kişinike tabi'inlerden eken. Bul kişi 172. yıl bu dünyadan ötkön. Bütünдөй Kütüb-i Sitte bul kişinin hadisini kavulgan. Andan keyinki Abu Burda. Huwa Abu Burda ibn Abi Musa el-Ash'ari. Abu Musa el-Ash'ari degen sahabi var go, şonun balası. Abu Burda. Fakih. Fiqhtan öte ilimli olgan alim bolgan. Bul kişi Kufalık. İmam Abu Hanifa'nın janında yaşagan zamandaş kişi. Basra'da törölgön, keyin Kufaga gelgen. Gevkiler Abu Burda'nın atı kim dese gevkiler Amir deptir, gevkiler Haris deptir, gevkiler aytır bunun kunyası atı deptir. Azı bizde de var ha, Abu Bakır da at koyup koyuyor da. Özü Bakır'ın atası. Biroq Abu Bakır menden ulu Jomart degen agam var, oşonun balası Abu Bakır. Maşallah. Oşentip gede kunyaga okşaştırıp dele adamlarga at koyup koyuyor etken. Bul kişinin atı Abu Burda atı dele şunday deyip aytıllar. Bul kişi sikatun söz etibarga alıngan alım 3. darajadan bul ne tabi'inlerden
Orta tabiinlerden bolup, bul kişi 104-yılı bul hicrattan bul dünyaya ötken. Kevirkiler andan başka da ayıptır, 80 yaşında bul dünyaya ötken. Bütünдөй kutubu sitte bul kişiden hadis rivayet kılgan. Andan keyin 5-nji adamımız Abu Musa radıyallahu anhu dedi. Bul Abu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu sahabi celil. Bul kişinin adı Abdullah ibn Qays. Abdullah ibn Qays Abi Musa el-Eş'ari. Çoğun sahaba. Bul kişi özü tügü Yemendik boladı. Yemen'den Mekke'ye İslam paygambarımız paygambar bolup gelgenge çeyin Mekke'ye gelgen. Keyin Mekke'den İslam kabul alıp kayra Yemen'e getken. Yemen'den denizge çıkıp Madinaga ketip atıp denizde tolkun bolup adaştırıp Habaşaga, Afrikaga ötüp ketken. Barıp Habaşaga düşüp Habaşaga janagı musulmanlar birinci göçmedi öyle. Oşo musulmanlar taap aladı жерден. Sen kayaktan desem men Yamandan çıkıp uşakka gelip kaldım. Anan oşolor menен çoğu anan Madinaga göçüp kelgen. Madinaga göçüp kelgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Musa el-Eş'ari'di. Başkaça aytkanda Abdullah ibn Qays'tim ne degen? Sen 2 jol hicrat kıldың degen. Habaşaga dagı bardың, Madinaga dagı bardың dep öte bağlagan. Bul kişi sahabalardagı alım kişilerden bolgan, Kur'an'da öte jakşı jattagan, толук jattagan, öte koz okugan kişi bolgan. Peygamberimizin ayalı Ayşe radıyallahu anha aytat. Buğa şunçalık koz ün berilgen Mezamir Ali Davud. Şu koz ündüleri Ali Davud deyit. Oşolarga okşogon koz ün bergen. Ukkanda adamlar candan geçmez. Şunçalık koz Kur'an okugan kişi olan. Bul kişi Yaman'ga giyin Peygamberimiz Müslüman olan Peygamberimizden keyin bul kişini Yemen'e amir kılıp jönötken Muaz ibn Cebel ökönü. Andan keyin Basraga bargan, andan keyin Kufaga bargan, ошол жакта көптөгөн кызмат кылган исламга. Бул киши Peygamberimizden keyin bütünдөй Şam жерин, Иордания, Şam жерин исламдар капырлардан куткарууга bütünдөй согуштарга катышкан киши. İbn Madini, Ali İbn Madini degen çoğun alım var. İmam Bukhari'nin ustazı. Ошону aytkan kişi var. Ümmetin 4 kazısı var degen. Çoğun kazı. Ümmette çoğun kazı var. Öküm bergen ellerge şeriat aytkan. Birisi Umar ibn Hattab, ikincisi Ali ibn Abi Talib, üçüncüsü Abi Musa el-Eş'ari Abdullah ibn Qays. Anan Zeyd ibn Thabit şu 4'ünü ümmetin kazısı dep atagan. Mına uşunday berekeli kişi bolgan. Andan keyin emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din hadisine gele turgan bolsak, Ayyil İslamı afdal. Peygamberimizden suraştı deydi. Qalu ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi, qaysil İslam jakşı dep suralganda, suragan kim dese, qalu köpçülük adamlar suradı, kim ekenini belgisiz deydi. Başka bir rivayatta İmam Müslim din Sahih Müslim kitabını şarhtagan Ali bin Adem el-Efiopi degen çoğun şeyh aytat. Bul Abu Zar el-Ghifari bolgan deydi. Şu suronu suragan. Biroq bul hadis bir qancha taraplardan gelip bir qancha sahabalar rivayet kılıp muttafaqun aleyhi Bukhari, Muslim birigip çıkargan hadislerden biri özü. Qala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "Men salimel muslimuna min lisanihi ve yedihi." Musulman degen İslam'dın en jakşısı aluşunday salimel muslimuna. Adamlarga tınçlık bergen, adamlarga ziyan berbegen adam tili menen jana kolu menen deydi. Demek tili menen kolu menen adamlarga ziyan berbegen bul İslam'dagı en jakşı amal eken. İmam Müslim rahmatullah aleyhi bul hadiste 171. nomer menen çıkarıp
Ушул эле Аби Мусал Аш'ари радиаллаху анхудан риваят кылдырган. Мына бүгүнкү хадисибиз мына ушу менен. Андан кийин бабун ит'амут таами минал ислам. Андан кийинки сабагыбыз ит'амут таам минал ислам. Адамдарга тамак берүү, курсагын тойгозуу бул исламдан деген хадисте. Айюл исламу хайрун. Бул хадисте дагы кайсы ислам жакшы дегенде тут'имут таама ва тaqra'us салама ала ман арафта ва ман лам ta'rif деп бул хадисте айтты. Бул хадисте 12-нчи хадис хаддасана Амр ибн Халид قال حدثنا ليس عن يزيد عن أبي خير عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Бұл хадисті дағы риваят қылғанда 4 адам риваят қылды. Бұл хадистің риваят қылған адамдарға тоқталбастан хадис көте тұрған болсақ, бұл хадисті Абдуллах ибн Амр ибн Ас риваят қылды. Бұл улу сахабалардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдан ең көп хадис риваят қылғандардан біреусі шу Абдуллах ибн Амр ибн Ас. Бирок акыйда маселесине келгенде Абдуллах ибн Амр ибн Ас хадис риваят кылган болсо бираз ойлонобуз. Эмнеге десе, Абдуллах ибн Амр ибн Ас өзү мусулман машалла, бирок ахли китептин китептеринде көп окушкан, Торат, Инжилдерди. Бир риваяттарда айтат, бул кишинин Тораттын шархтарынан 2 жамал, 2 төө несі бар эле? Китеби болгон дейт. Анан кээде адамдарга ахли китаптын китептеринен айтып, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинен айтканда кичине кээ бир уккандар аралашып кеткен дейт. Ошого кээ бир акыйдада эгерде хадис Абдуллах ибн Амр ибн Астан риваят кылынса, кичине жакшыраак издеш керек. Исламдын эрежелерине туура келебиз себеби Абдуллах ибн Амр ибн Астан хадис риваят кылганда бираз адашып калып, ошондой маселе болуп калбасын. Ошондой эле имам Абу Хурайра радиаллаху анхудан да ушундай маселе. Акыйда маселесине келип калганда бираз карайбыз. Себеби эми инсан экенде кээде ушундай болуп сүйлөшүп отурганда дайым эле биз исламдан сүйлөшөбүзбү? Кандай? Үйдө отурганда деле кээде бир кинону айтасың, бир немени айтасың, туурабы? Ошондой болуп сөз болуп кетет да. Булар деле сахабаларда дайым эле пайгамбардын хадисин айтпай, кээде Торатта мындай экен, андай экен деген сөздөр сүйлөнгөн мезгилде, аны мен Абдуллах ибн Амр ибн Астан уктум деп туруп, пайгамбарга жабыштырып ийген жерлери бар да. Ошого негизги исламдагы эрежелерге каршы келбеген болсо, мисалы үчүн жанагы Аллах Таала аршта отурат, анан Аллах Тааланын мынча колу бар, анан мынча манжасы бар деген хадистердин түгүшүн жак бар. Аллах аршта отурат деген хадистердин бардыгы мавду, жалган. Ошол ахли китаптан ушинтип айтышат экен десе, хадис болуп бизге аралашып кеткен жерлер. Ошон үчүн хадис айтып атканда, хадисти шарттап атканда, маселе айтып атканда ар бир нерсеге көңүл бурушубуз керек. Ошол Абдуллах ибн Амр ибн Ас. Бул киши хадисти эң көп риваят кылгандардан бирөөсү. Абу Хурайра радиаллаху анхудан да көп хадис риваят кылган. Болгону бул киши жазып риваят кылган, Абу Хурайра жаттап риваят кылган. Ошон үчүн Абу Хурайранын хадиси бул кишиден көп болгон. Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi gelip peygamberimizden soradı. Jogor jakta ne dedi? Qalu ya Rasulullah dedi. Uşul hadislerin bardığıyla manisi bir bolu dedi. Bolgonu kee adamlar kırkıp rivayet kılıp kalat, kee adamlar toluk boydan rivayet kalat. Ayyil islamu hayrun. İslamdın en jakşısı emne? İslamda kaysıl amal jakşı dep soralganda qala tut'imut ta'am. Adamlarga tamak bergen. Эми өткөнкү сабак жогор жактагы сабакта не деди? Ал-ислам, кайсыл ислам жакшы дедиле? Мусулмандарга тилинен да колунан зыян бербеген деди. Ошол эле суроого бул жерде эмне деди?
тамак берген dedi. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям суроолорго жооп берип атканда ар бир адамдын абалын карап туруп жооп берген. Эми исламдагы эң жакшы нерселерден адамдарга тамак берүү экен. Ошон үчүн бизде түлөө өткүрсө тамак берет, Кудай кылса тамак берет, Куран окутса тамак берет, баласы армиядан келсе тамак берет. Бул исламда эң жакшы нерселерден. Болгону өлгөн жерде гана ушул нерсени азайталы деп атабыз. Өлгөн жерде адамдар той кылып үйбесин, майрамда үйбесин. Бул жакта бирөө өтүп кайгырып турса, аякта чучук бөлүшүп, бир аз неме 3 күндөн кийин мага десе 20 жылкы сой. 3 күн кое тур. 3 күндөн кийин азыр келип адамдар өзүнүн көңүл айтуусун айтып, андан кийин кете берсин. Анан 3 күндөн кийин келип Куран окутуп кетсе, эмне болот? Жакшы болот. Ошон үчүн эмне? Таам беребиз биз адамдарга, исламдагы эң жакшы амалдардан экен. Адамдарга тамак берүү, кембагалдарга тамак берүү, карылар үйүндө тамак берүү, жетим жесирлерге тамак берүү, илим талап кылган талиптерге тамак берүү, бул жакшы амалдардан. Иншалла, бирок ысраф болбогон абалда. وَتَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. Андан кийинки дагы исламдагы эң жакшы амалдардан салам берүү. تَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ. Билсең, таанысаң, тааныбасаң дагы салам беришиң керек. وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. Билген адамыңа да салам бер, билбеген адамыңа да салам бер. Мына ошо менен адамдардын жүрөгүндө эмне болот? Исламга боло махаббат. Ассаламу алейкум десең, баардык адам жумшайт. Урушуп атканда да ассаламу алейкум, машинеңиз бир уруп алганда да ассаламу алейкум деп түшүң эле. Жини келип аткан башкача болот чөт. Себеби салам, мен сага салам берип атам. Аллахтын тынчтыгы жана берекеси сага болсун деп кирип не кылабыз? Салам беребиз. Эми салам берүүнүн өзүнчө адептери бар. Салам бергенде капырларга ассаламу алейкум деп салам бербейбиз. Аларга эмне дейсиз? Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, саламатсызбы дейбиз, же болбосо арбаңыз деп коебуз. Жана теңирчилер жакшы көргөн сөз бар го, арбаңыз деп. Ошолорго айтып коебуз. Же болбосо теңирчи менен көрүп калса, ошолорго арбаңыз десең өлө сүйүнөт. Аларга ассаламу алейкум деген болбойт. Аларга Аллахтын тынчтыгы жана берекеси, рахматы болсун деп айта албайсыз. Алар өзү капыр болуп атса, демек, саламды мусулмандарга берилет экен. Саламдын дагы адептеринен эң биринчи салам берген Аллах Таалага сүйкүмдүүрөөк деген хадис бар. Саламды биринчи берген адам Аллах Таалага сүйкүмдүүрөөк. Берген биринчи ассаламу алейкум деп биринчи салам берип калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям киргенде дайым биринчи салам беришкен. Сахабалар дегиче ассаламу алейкум дешкен. Эми салам бергенде дагы саламдын 3 түрү бар. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ар бир нерсесине ондон сооп кошула берет. Ассаламу алейкум. Бул эмне? Аллахтын тынчтыгы жана саламы сизге болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Аллахтын рахматы, мээрими сизге болсун. Ва баракатуху. Жана Аллахтын берекеси сизге болсун деген. Бул эмне? Эң жакшы саламдашуу. Бирок бизде ушундай бир неме болуп атат, биздин куудулдар жана башка бирөөлөр жана кинолордо бирөөлөрдү шылыңдарына баракату деп жана салам бергенде жөн эле салам бербейсиңби дегендей кылып. Жок, бул исламдагы негизги эң исламдагы жакшы амалдардан. Аны шылдыңдабаш керек. Маанисин түшүнсөң, антип шылдыңдабайт. Салам бергенге эч качан шылдыңдабаш керек, жаман сөз айтпаш керек. Аллахтын саламы, берекеси, рахматы сага болсун деп болсо кандай жакшы нерсе, Анан согуш болуп аткан жерде дагы ассаламу алейкум деп салам берилбейт. Палестиналыктарга, Израилге барганда салам алейкум деп айтпайт. Же болбосо мусулман эместерге салам берилбейт. Саламдын дагы адептеринен үйгө кирип келген адам, отурган адамдар эмес, кирип келген адамдын салам бергени адепке жакыныраак. Кирип келген адам биринчи салам айтсын. Соо көп болот. Ат минип турган адам жердеге салам айтсын. Себеби ат минип турган адам жердеги мындай жөгөттөт да, үстөмдү кылбасын, биринчи саламды ошол айтсын. Ылдыйдан чыгып кетип атканга үстү жактан түшүп келеткан адам салам айтсын. Бул дагы саламдын
adepтеринен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда саламдын адептеринен салам бергенде пайгамбарыбыз ошол колун тартып алмайынча пайгамбарыбыз колун тартчу эмес экен. Бул адамдын ошого эхтимам, көңүл бургандыгы. Учурашканда митиле учурашып койгон, бир көзүнө карап, бет жүзүнө карап анан салам берет. Мындай болуп, ал жанагы көчөдөгүлөрдөй эмес, колун кармап, жүзүн кармап анан салам берилет. Баягы колун кысып деген. Ал эми эки колдоп учурашуу исламда барбы, жокпу? Эми бул биздин салтыбызда бар. Эми кээ-биркилер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар. Бир сахабага илим үйрөтүп атканда, ат-тахиятты үйрөтүп атканда пайгамбарыбыздын ошонун эки колун кармап туруп, анан кийин ат-тахиятты үйрөткөн дейт. Биздин Орто Азияда эки колдоп учурашуу адептен деп айтылган. Эгер бир адеп боло турган болсо, ал исламга каршы келбей турган болсо, салам алейкум, келиңиз. Исламга каршы келбей турган болсо, аны тыюу дурус зарыл эмес. Анан дагы бир эреже бар. Адеп ахлакка далил суралынбайт. Бирөөнү урматтап атсаңыз, эмне урматтап атасың? Эмне далилиң менен пайгамбарыбыздан хадис алып кел, Курандан хадис алып кел деген сөз болбойт, Урмат, сый, адеп, ахлакта күфүрлүккө, арамдыкка алып барбай турган эле жол боло турган болсо, бардыгы дурус. Мисалы үчүн урматтап, бутун өбүп, сажда кылып ийсе арам болбойт бул. Андан башка жерлерде исламдын адептеринен боло турган нерсеге далил адепке далил суралынбайт. Адеп бул жибилли дейт, адамдын өзүнөн чыккан нерсе. Ар бир нерсе. Бирөө мисалы үчүн өзүн төмөн алып турат. Учурашканда көкүрөгүн, колуна көкүрөгүнө коюп неме кылат. Бир жерде айтат, мынтип учурашсам, эмне колуң көкүрөгүңө коюп атасың дейт. Жөн урмат десе, аны өзбектер кылат дейт. Андай эмес, Учурашууда бардык адеп, ахлак боло бериши керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул боюнча амалдары, хадистери өтө эле көп. Салам боюнча, саламдын адептери боюнча биз кээ бирлерине гана токтолдук. Дагы эмне маселелер калды? Бул хадисти дагы имам Муслим рахматуллаху алейхи өзүнүн Сахих Муслиминде чыгарган, бул дагы муттафакун алейхи хадистерден. Ошо менен бүгүнкү сабагыбызды токтотсок, иншалла, суроо боло турган болсо, кийинки сабагыбызда уландысына суроолорго жооп беребиз. Ва саллаллаху таала хайра халк Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Мен бүгүн кичине ооруп турам, ошого сабактар бир аз кыскараак болуп калды. Бабун минал иман, кийинки сабагыбызда бабун минал иман ан юхибба ли ахихи ма юхибба ли нафсихи. Имандан дейт, өзүңө жакшы көргөн нерсени башка мусулман бир тууганыңа дагы жакшы көрүү, бул имандан деген хадисти бизге Анас радиаллаху анху риваят кылат экен. Кийинки сабагыбызда мына ушул жерден баштайбыз. Ва саллаллаху таала хайра халки Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Суроо бар экен, жокпу экен бизге? Себеби неме бүгүн түз эфир болбой калды да.